Кыргыз диаспора кеңешинин тарыхы болсо, эң чоң миграция бул экинчи революциядан кийин 2010дон баштап мекендештер Россия жергесине көп келе баштады. Москванын мэриясы чакырып калат экен, ар тараптар чоңдор чакырып калат экен. Ошондо ким баш, кыргыздардын башы ким десе бар эле мен деле көрсөтө бербей, бир лидер болсун, ошо кыргыз диаспорасын бирөө тартууласын, бир лицо болсун деп туруп, ошо 2017-жылы бардык коомчулуктар чогулуп, кичинекей төгөрөк стол өткөрүп, бир жыйынга келишкен. Ошондо экс-посол Атокуров Райымкул Арзмаматовичти жана Ала Тоо уюмунун жетекчиси Жамиля Абжашын айымды Бегиева экөөнү тең төрага кылып шайлап алышкан. Баарыбыз тең чогулушуп, түптөрүшүп, ошолдон баштап ошо Кыргыз диаспора кеңеши иштей баштады. Анан кийин ар 2 жыл сайын төрага кайра шайламай системасына бара болчу. Ошо башынан баштап протокол ошондой түзүлгөн. Ошонун негизинде 2019-жылы кайра баары бир добуш менен ошо Москвадагы жааматтар Атокуров Райымкул Арзмаматовичти ошо диаспора жетекчиси кылып шайлап алышты. Анан кийин арадан 2 жыл өтүп, 2021-жылы ошо мага дагы ушундай бир кезек келип калды, сунуш келип калды. Ошо Кыргыз диаспора кеңешине кандидатураңызды койбойсузбу деп. Шайлоого барганда 2 кандидат чыктык. Ошо Надырбек Байке, анан кийин мен болуп. Надыр Байке ошо өзүнүн калуу тилегин айтып, өзү кандидатурасын алгандан кийин анан мен шайланып калдым. Ошо 2 жыл жакында эле өттү. Жакында бир чоң жыйын өткөрүп, итоговый деп койсок болот, отчет жыйынын өткөрдүк. Анан кийин кайра жакында эле вот дагы 2 жылга Кудай буйрса шайладым. Эми 2 жыл силер менен бирге. Здесь вы еще не успели, да? Нет, 3 месяца надо. Мен өзүм жөнүндө айтсам, 1985-жылы 10-апрелде орто үй бүлөнүн ичинде төрөлгөнмүн. Өзүм Көлдөн колону болом. Ал кезде Фрунзе деп койчу, Бишкек шаары. Ошо Фрунзеде төрөлүп, анан кийин Көлдө чоңоюп, 1-класстан баштап 11-ге чейин ошо Эркин Керимғазиев атындагы Темир номер 1 орто мектебин жыйынтыктагам. Быйыл Кудай буйрса 20 жылдыгыбыз келип калыптыр. 3 балам бар. Келинчегим Жалал-Абад Ала Бука районунан болот, 1-Май айылынан. Бул жерден таанышканбыз. Балдарым бул жакта өсүп, эч качан ойлогон эмесмин. Атам тамашалап айтып берет. 7 түш көрсөм да түшмөй бериптир. Неберелерим менен орусча сүйлөшүп калам деп. Анан кийин Кыргызстанга жай башталганда жөнөтөсүң кыргызча үйрөнсүн деген үмүт менен. Анан жайынын башына жөнөтүп, жайынын аягында барсаң, балаң кыргызча сүйлөп эле, кошонун балдары бүт бар орусча сүйлөп калган да кайра. Негизде көп мекендештер ушу кыргыз диаспорасы менен кыргыз элчилигин алмаштыра берет да. Элчилик, посольство бул эмне? Посольство бул мамлекеттин жүзү. А диаспора бул элдин жүзү. Элчилик официалдуу, расмий органдар менен иштешип, расмий иш жүргүзүп. Анан кийин коомчулукка бизге диаспорадан айырмасы элчиликтен бизге окшоп көйгөйдү маселени биз эрте эле чыгарып ийебиз, эрте эле көтөрүп ийебиз, өзүбүздүн деңгээлде тез эле маалыматтар жеткизебиз. Элчиликте болсо баары бир өзүнүн рамкасы бар. Ошо рамкага чектелүү, алар сөзсүз бир маалымат чыгарганда дагы ошо маалыматты как центрге Кыргызстанга борборго жөнөтүп, борбордон уруксаат алып, оңдоп кайра уруксаат алган чакта убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн кээде мындай диаспоранын иш чарасы, алып бараткан жумуштары, элге берген маалыматы тезирээк, анан эффективдүүрөөк да. Анан кийин элчилик менен биз тандем катары иштешебиз. То есть эч кандай биз конкурент эмеспиз, тандем катарында иштеп туруп, то есть орусча айтканда взаимодополняем друг друга. Бири-бирибизди жетишпеген жерибизди камсыздап, эгерде мага диаспоранын көйгөйлөрү, жумуштар болсо, элчилик менен, элчиликтин өкүлдөрү менен, консул менен непосредственно сүйлөшүп, алар менен чечип, диаспорадан кандай бир кызмат келсе алар бизге кайрылышат, биз өзүбүздүн деңгээлибизде. Диаспоранын структурасы кандай? Ар бир областтын өзүнүн жетекчилери бар, райондун өзүнүн жетекчилери бар, ар бир айылдын өзүнүн жетекчиси бар. Ошондо 10 башы, 100 башы, 1000 башы деп койсок деле туура болот да. Кыргызстандын эле аналог системасы губернатор, аким жана айыл өкмөт. Ошондой эле бизде эле ошо коомчулук, Москвадагы коомчулук ошондой өзүбүзгө структура түзүп алганбыз. Бизде ар тармактар бар диаспорада, маданият тармагы, спорт тармагы, өзгөчө кырдаал тармагы, юридикалык тармагы, жаштар канаты, аялдар кеңеши,
ошентип ар тараптан жумуштар алып баратабыз. Бул жаатында баягы өзүбүздүн диаспораны күчтөнтүп, диаспора институтун дагы күчтөнгөнгө өзүбүздүн салымды кошобуз. Алло, саламатсызбы, Кыргызстан Ушул жерден пайдаланып туруп, жанагы диванный эксперти деп коебу, ошолорго бир кайрылып кетейин. Кээ бирөө жазат соцсеттерге астына бир видео же бирдеке события чыгып калса, же бир футбольный турнир өткөрүп калсаң, шахмат өткөрүп калсаң, мына мамлекеттин акчасын алып алып, мына ошентип дайынсыз жерге коротуп, зарплата алып алып жерге отурасыңар, анан кийин иштебейсиңер деп туруп. Учурдан пайдаланып айта кетейин. Биздин коом мамлекет тарабынан бир да тыйын албайт. Эч кандай чет элдик, чет жерден, Орусия тараптан бир да тыйын бөлүнбөйт бизге. Ар бир жасап аткан иш-чарабыз бул коомдун, активисттердин, диаспора өкүлдөрүнүн өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарган каражаттары жана биздин ишке кайдыгер карабаган мекендештердин жардамы. Жакында бир чоң футбол уюштурдук. Ал футболдо залын өзүбүз таап, футболдук командалар өздөрү чогултуп, башы 48ден ашын футбольный команда чогултуп, ар бир өзүнүн кичинекей членский взносун төлөп, ошо членский взноско арендага жанагы площадканы, полени алып, анан кийин футбол ойноп атат. Анан кийин каржы жагын болсо, призовой фондун болсо, ошо бир парламентарий депутатыбыз Жамгырчиев Эмилерик деген бир мыкты жигит бар, кыргыз элине ошо эки байке каржылап берди мисалы үчүн. Андан тышкары өткөндө шахматтын турнир өткөздү. Шахматтын турнирде болсо бир бакта таксопарк жааматы ошо призовой фондун бүтүрүп берди мисалы үчүн. Анча-мынча иш-чараларды ошо чет элден өзүнүн аброюбуз бар үчүн ошо демөөрчүлөрдү таап, ошо демөөрчүлөрдүн негизинен өткөрөбүз. Көпчүлүк учурда активисттер баары бекер иштеп беришет, себеби алардын бүт баары патриот. Патриоттук сезим Кыргызстанда жүрсөң башкача өнүгөт, чет элде жүрсөң башкача өнүгөт. Сен четке чыккандан кийин сен ата энеңдин баласы эмессиң, сен Кыргызстандын баласысың. Жанагы мен башында айтып кеткендей, келечек пландар ошо биз кыргыздардын аброю болгондон кийин бияқта. Негизи эле эр жигитке элине кызмат кылгандан өтөр бакыт жок деп коет экен. Ошо биз өзүбүздүн деңгээлде, чоң деңгээлде болбосо дагы, кичинекей деңгээлде айтуу кыйын. Өзүбүздүн деңгээлде, орто деңгээлде элибизге пайдабыз тийгизет. Келгиле мигранттарды бир инвестор деп атайбыз. Себеби Кыргызстанга жылына 3 миллиард АКШ долларынан ашык жөнөтүлүп атат. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 3/1 бөлүгүн мигранттар жөнөтүп атат. Келгиле инвестор деп атайбыз деп бир сунуштары болду эле. Ошол сунуштар менин оюмча ишке ашат деген чоң тилектемин. Июнь айында андан көрө Россия жергесинен накталай инвесторларды таап, инвесторлар кайрылып атышат бизге, инвесторлар бар. Кыргызстанга алып барып, Кыргызстанга чоң форум өткөрөлү деп атабыз. Инвесторлар билесиңер, акыркы дүйнөдө болгон окуя менен ортодо Россия менен батыш өлкөлөрүнүн ортосунда болгон окуялардын кесепетинде көп ишкерлер, Орусиянын ишкерлери Кыргызстан тарапты, Орто Азия тарапты карап калышты. Биз ушул учурдан дагы колдонуп, мамлекетибизге пайдабызды жеткизгендей кылалы деген ниеттебиз. Кыргызстанда бир чоң инвестициялык форум өткөрөлү деп атабыз. Эми мекендештер, баардыгыбызга негизи белгилүү болгондой Кыргызстанга эрте эле кеч кетебиз. Кыргызстандын кучагына бөлөнөбүз деп ниеттенип атабыз. Ар бир мекендештер негизи эле ийгиликке жетишкен сайын, кыргыздардын атын чыгарган сайын биз абдан сүйүнүп турабыз. Ошондой кыргыздардын атын жакшы жагынан чыгарган мекендештерибиз көп болсун. Кыргыздардын аброю көтөрүлө берсин. Көч бара-бара түзөлөт демекчи, кыргыздардын көчү Россия жергесинде түзөлүп, эрте эле кеч өзүбүздүн ордубузду күндүн астынан табалы. Анан кийин дагы учурдан пайдаланып айтып кетейин, ар бир мекендешке ушул сөздү жүрөгүнө бекем тутуп, силер Кыргызстандын уул кыздары болсолар, бул жерде жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңөрдү жакшы сапаттан көрсөтүп, мыкты калк деген атка конолу. Көп балдар бул жерден үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп атат. Мисалы үчүн тилекке каршы биздин балдар кыргыз тилинде көп сүйлөбөй калат, орус тилинде сүйлөп септеген. Ошондой жашоонун тагдыры ушундай экен. Эрте эле кеч балдарыбыз менен Кыргызстанга көчөлү, ага дагы мамлекет шарт түзүп берсе, биз дагы аракет кылсак, баары жакшы болот мекендештер.
игілік, аманшылық, эсеншілік бар болыңыздар.